Коомду дүрбөлөңгө салуу аракетин көрүп келген Тилекман Күренов 19 майга чейин камакта калтырылды. Тийиштүү чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. УКМКнын маалыматына ылайык Күренов Бириккен Араб Эмиратынан 21 апрелде кармалган. Ал эми Болот Темиров коомду жалган маалымат менен сугарып, Тилекман Күренов күч органдары тарабынан кыйноого кабылды деп коңгуроо какты. Эгер соттогу видеого көз салсак, аталган активист куландан соо болуп тургандыгы байкалат. Ал эми бул сүрөттө Тилекман Күреновго психологиялык жактан да басым болбогондугу байкалат. Эгер ал физикалык же моралдык кыйноого туш болгондо сырткы көрүнүшүнөн дароо байкалмак. Анын адвокаты Айбек Турдуев Күренов тергөө абагында кыйноого кабылган деп айткан Болот Темировдун сөзүн жокко чыгарды. Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, бул маселе боюнча дооматыбыз жок деп билдирди. Анткени ал сабалган эмес. Жанагы интернет азыр кыйноого кабылды эмес болду дегенде маалымат чыгып атты. Насчет этого кыйноого кабылды деген маалымат боюнча биз укуктук жыйынтык чыгардык. Бул маселе боюнча эч кандай дообуз жок. Маселе жабылды. Не имеем никаких претензий по этому вопросу. Этот вопрос закрыт. Болот Темировдун калпы билинген соң актануу максатында коркутуу жана шылдың доо акмасын өттү. Ал эми ага жакпаган комментарий жазгандарды блоктоп салды. Сөз эркиндиги деп кыйкырган Темиров аны сындап жазгандарды уккусу келбеген кош стандарттагы мамилесин да белгилей кетели. Болот Темиров чет өлкөлүк агент экендигин, анын башка тарап каржылап турарын жалпы эле билиши зарыл. 2023-жылы АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин кызматкерлеринин телефон сүйлөшүүсү социалдык тармактарга тараганында эске сала кетели. Анда Темиров эл алдында чет өлкөлүк агент катары көрүнгүсү келбегенин, бирок АКШ тарабынан ачык колдоо болушу керектигин айткан сөздөр чыккан. Бул сүйлөшүүнүн толук версиясын угууну кааласаңыз, биздин YouTube каналга өзүнчө жүктөлөт. Баракчабызга баш бага туруңуз. Бирок коомчулуктун басымы менен аны кое беришкенин билдирди. Бирок аны колдоонун бардык түрүнө, анын ичинде билдирүүгө да макул экенин айтты. Бирок ал эл алдында батыштын агенти же шпиону катары көрүнгүсү келбейт экен. Ошол себептен билдирүүдө анын ысымын атабай, бирок ачык билдирүү болсо ыраазы болорун айтты. Буга чейин Болот Темиров жана Тилекман Күренов социалдык тармактарда элди жалган маалыматтар менен сугарып келишкен. Алардын ар бир чыгарган видео материалдары негативге толуп, элдин маанайын түшүрүү менен алектенишкен. Өлкөдө кандай гана жакшы окуялар болбосун, аны терис көрүнүшкө айландыруу аракетин көрүп, элдин үмүтүн биротоло үзүп салуу анын башка максаты экендигин биле жүрөлү. Ал эми Тилекман Күренов элди көтөрүлүшкө үндөп, байма-бай интернетке кайрылууларын чыгарып турган. Буга байланыштуу Тилекман Күренов конституциялык түзүлүшкө каршы бир катар оор кылмыштарды жасаган деп шектелип, эл аралык издөөгө алынган. Катаал жазалар таратыла турган замандагы жакындап калды. Барыңар ийгилик. Анан баса бир нерсени баса белгилеп коеюн. Жакында датасы айтылат. Бүткүл өлкө боюнча жөө жүрүштүн талаптары жана мөөнөтү датасы айтылат. Урматтуу мекендештер, азыр кеңешип атабыз, буюрса. Каалагандар машина менен деле келсеңер болот Бишкекке. Бирок ошол региондордун дагы бизге сиздердин колдооңор керек болот. Анан алыста туруп алып сүйлөй бересиңби дегендер, мен силерге айтайын, алыста туруп алып эмес, мен жакын арада мүмкүн 15 декабрда КТРден сүйлөйм. Бийлик алмашты. Ушул фамилиялар камалды, калганы качып кетти. Мародерство кылбагыла деп мүмкүн. Стабилдүүлүк эми орнотолу, мыйзам таласын эртерээк кайталы деп мен 15 декабрда сүйлөп калышым мүмкүн. КТРден. Болот Темиров жана Тилекман Күреновдун аракеттери өлкө коопсуздугуна коркунучтуу экенин белгилей кетели. Өзгөчө Темиров тышкы күчтөргө курал болуп, аларга жаккандай жалган материалды жасап, интернет желеси аркылуу таратып жүргөнүн жакшы билесиңер. Дал ошол күчтөр башка өлкөлөрдө да иш алып барып, айрым мамлекеттерди талкалап тынышты. Дүйнө жаңылыктарына көз салсак, Украина өлкөсү бизге сабак болушу кажет. Учурда бул мамлекет карызга белчесинен батып, экономикасы болуп көрбөгөндөй жапа чекти. Украинага болушумуш эткен АКШ өлкөсү алардын ген байлыктарын көзөмөлгө алып, башкаруу талабын коюшту. Ал эми Ливия мамлекети тууралуу сөз кылсак, батыш өлкөлөрдүн жалпыга маамдоо каражаттары
бийликти элге жаман көрсөтүү багытында иш алып барып, жыйынтыгында Каддафи кызматтан кеткен. Бүгүнкү күндө Ливиянын бир топ кен байлыктарын чет өлкөлүк компаниялар көзөмөлгө алышкан. Ал эми жергиликтүү эл уруу-урууга бөлүнүп ичара таасир талаш менен алек болуп калышты. Буга окшош тарыхый окуялар көп. Ар бир өлкөдө ар кандай ыкмалар менен мамлекетти көз каранды кылуу аракети көргөн күчтөр Темиров өңдүү адамдарды жалдап Кыргызстанда да иштеп келет. Бул жерде элдин ынтымагы баарынан жогору турат. Кыргызстан үчүн башка мамлекет күйбөйт. Биздин мекен бизге гана керек. Болот Темиров элдин ынтымагын ыдыратып, өлкөдө башаламандык уюштуруу багытында иштеп жатканын ар бир жаран түшүнүшү кажет. Кыргызстаныбызды экинчи Украинага айландырбайлы. Ливия элинде ынтымагы сыдырап, кен байлыктарыбызды башка өлкөлөр көзөмөлдөп калуусунан сактасын. Учурда кыргыз бийлиги өлкөнүн эгемендигин бекемдеген ири долбоорлорду ишке ашырган отурат. Бул тууралуу кийинки чыгарылыштарда айтып беребиз. Мекенибизде өнүгүүнүн дүбүр тугула баштаганда ынтымакка доо кетирген шылуундарга алданбайлы. Мекенибиз бирөө эле, ал Кыргызстан.